Нурлан Токобаев менен Даурбек Акмалиев Актала районундагы Байымбет орто мектебин мындан 30 жыл мурун аякташкан. Алардын жана классташарынын бул мааракеси улуу жеңиштин 70 жылына далгелендиктен киндик кандары тамган Куртка айылына согуштун катчыларына эстелик тургузууну чечишкен. Согуштун 70 жылына жана ошону менен бирге биздин 30 жылдыгыбызга деп ушу эстеликти улуу ата мекенин ардагерлерине Куртка айылынын аталарыбызга ушу эстеликти тургузуп отурабыз. Тутумуна мына ушул Куртка кирген Жаңытылап айыл аймагы боюнча 219 адам согушка катышып, 117си курман болушса, 19у алигиче дайынсыз. Ал эми кайра кайтышкан 83-ü улуу жеңиштин 70 жылдыгын жана өздөрүнө тургузган эстеликти көрө алышпады. Ардагерлерибиздин өмүрлүк жарынан 5 киши, 5 апабыз бар. Мындан тышкары Афган согушунан курман болгон дагы агабыздын апасы бар. Ушул 6 адамга өзүбүздүн социалдык жардамдарыбызды көрсөтүп турабыз. Ал эми жергиликтүүлүктүн айтымында жалпысынан 200 000 сом сарпталган бул эстелик өсүп келе жаткан муунду патриоттукка тарбиялоодо өзгөчө мааниге ээ. Чынында эле ушул айылдагы улуу жеңиштин 70 жылдын урматына өткөрүлгөн парадтын негизги катчылары мектеп окуучулары болушту. Улуу жеңиштин 70 жылдыгын майрамдап жатабыз. Бул деген чоң майрам экен. Биз эме согушка барып келген аталарыбызды, апаларыбызды эч качан унутпайбыз. Бөлөкбай Шеринбеков, Чулпунбек Абасов, Коомдук 1 канал, Актала району.